Биз ошол жерге талдан бүт үй бүлөбүз менен көчүп келдик. Бул жака кыргыз элине өзүбүздүн мекенибизге кетелик. Ошол жерде адилеттүүлүк бар, эркиндик бар деп чоң үмүт менен атам келди эле. Аягы 2000 сом үчүн 2 жылга эркинен ажыратып салды. Ушул жерден биздин укук коргоо органдарынын, соттордун гумандуулугуна аябай мындай карап туруп кейисин да кээ бирлеринин. Мына ушул ишти караганда жанагы мото скутерлерди жаңы эле катталсын, документ берүү процесси эми эле башталып күчүнө кирген учур экен. Анан эми жерге талдан алыстан мекенин издеп келген жарандарыбыз, өзүбүздүн боордошторубуз келип ушул Токмок шаарында жашап жүрүшүптүр. Ошондой бир байкушту кармап алып, сен ушуну документтештирип эпсиң деп укук коргоо органдары кичине түшүндүрүп алынат. Буну документтештир, документиңи жасап ал деп. Жок дегенде айып пулун салып болмой баратса, анан кой берип койсо болот эле да. Жок. Булар бир чоң бир криминалды кармагандай. Аны кармагандан кийин даярданышып, 2-3 күн буну атасын чакырып келип кетиңиз деп 2-3 күн ары бери сүйрөп, анан кийин буну пара берип атат деп карматыптыр. Бул ушул бир жанагы результат үчүн деген нерсеге илешип калган окшойт. Nobel ишенимдүү компания, сапаттуу үйлөр.